Бүгін біз TikTok'ты жаптық, бирок VPN менен азыр ондай кичинекей балдардан баштап чоң балдарга чейин спокойно колдонот. Мына TikTok'тун азыр Средний Азиядагы директору кыргыз бала болуптур. Керек болсо диструктивдүү күчтөр болсо таап берем кайсы жерде экенин. Кайсы жерде отуруп алып кантип жазып аткандардан бери таап берем деген ушундай жакшы сунуш менен келип атат да. Ошол кыргыз баланы тапсын. Бизде представительствин ачам десе ачсын. TikTok надо разблокировать. Это очень хорошая рекламная площадка для наших предпринимателей, для продвижения своей культуры. Просьба Кабинету министров подумать еще раз по этому решению и все-таки разблокировать. Рахмат. Нурбек Такабаевич, айтсаңыз, эми чын-чынына келгенде бүгүн өзгөчө ошол социалдык тармактарда TikTok дейбизби, Telegram дейбизби сатылып атат да. Ошону сиз жана айтып калдыңыз, Минцифр менен блокировка кылабыз депчи. Минцифрдын өкүлү барбы? Точно кылынабы блокировка? Мүмкүнчүлүк барбы бизде же жокпу? Урматтуу Марлен Абдрахманович, муну азыркы кезде толуккан жаап койгонго мүмкүнчүлүктөр жок. Бирок техникалык жаңы техник каражаттарды азыр ички иштер министрлигидан алып келип жатат. Мыйзамдар кийин жол берсе, биз сот аркылуу ошол сайттарды жабууга мүмкүнчүлүк болот. Андан сырткары биз Telegram каналы менен да байланышып жатабыз. Telegram каналынын ээлери мененчи. Ошондо сайттарды бизге бөгөт коюп, жаап, булар ушундай рекламаны чыгарбагыла деген максатта ушул өзүңүз билесиз, основатель менен Дуров менен дагы ошонун компаниясы менен байланышка чыгуулабыз азыр. Ушуну айтайын деп аттым эле да, Нурбек Такабаевич. Анан Алмаз Акунжанович, сиздин көңүлүңүздү ушуга буруп кетейин дедим эле. Бизде Телеграмды азыр VPN кыласың, эмне кыласың, айырмасы жок, жаба албайсың да. Аны только основательдерге чыгып, ошолор менен жабыш керек. Ошол эле сыяктуу TikTok. Бүгүн биз TikTok'ты жаптык, бирок VPN менен азыр ондай кичинекей балдардан баштап чоң балдарга чейин спокойно колдонот. Вообще проблема жок. Мурда хоть мисалы балдарды текшерип, каяка кирип атканын текшерип көрүп койсоң, азыр көрө албайсың, анткени ал башка учурларда VPN'ди өчүрүп коет, сиз кире албай каласыз. Эси текшерем десеңизчи. Ушул сыяктуу эле мисалы алар менен сүйлөшүп, представительствону ачууну караш керек деп айтат элем да. Анткени мына TikTok'тун азыр Средний Азиядагы директору кыргыз бала болуптур. Кыргыз бала. TikTok'ту биз фактически де-факто жапканыбыз менен де-юре жапканыбыз менен де-факто иштеп атат да. А эгерде ал представитель кыргыз бала болсо, бияка келиптир, силерге представительство ачып берейин. Органдар менен чогуу иштейин. Органдардан любой сигнал түшсө, любой эмелер түшсө, мен сходу жаап турам. Керек болсо диструктивдүү күчтөр болсо таап берем кайсы жерде экенин. Кайсы жерде отуруп алып кантип жазып аткандардан бери таап берем деген ушундай жакшы сунуш менен келип атат да. А биз как бы жаап койдук, и для себя ойлоп атабыз да, жаптык депчи, андай эмес да. Вот любой жерге чыгыңыз, любой жерден сураңыз, особенно жаш балдардан, мектептерден сураңыз, бүт эле кирген, кирбеген да. Как раз таки ошол TikTok биздин жаш балдардын мындай ар кандай жаман нерселерден сактоого, деструктивдүү күчтөрдөн сактоого деп жапкан элек да. Аягына чыкпай калдык. Ошон үчүн мен сизден суранып атам, Алмаз Акунжанович. Ушул сыяктуу маселелерде, наркотик сатканда, башка нерсе кылганда жакшы мындай возможностьтор пайда болуп калганда эске алып туруп, бир биздин тийиштүү Минцифрга поручение берип көрбөйсүзбү, иштеп көрсүн. Ошол кыргыз баланы тапсын. Бизде представительствин ачам десе ачсын. Кайра жакшы болот, наоборот. Бизде күч пайда болот, бизде возможность пайда болот. Ошо жаба турган нерселерди жабып турабыз. Бизге жанагындай мондай сата турган нерселер болсо таап берип турабыз, кайсы жерден кылып атканын, кайсы жерден ошону киргизип аткандардан бери киргизип таапканга уруксаат болот эле да. Ошону мен сизден суранам, Алмаз Акунжанович, өзүнчө бир берип койсоңуз. Анан ошол Дуров менен деле сүйлөшүп атыптыр, эми ким сүйлөшөт, анын деле Минцифр сүйлөшүш керек да. Мета менен жана Facebook, Instagram, то есть официально ачып алыш керек бул жактачы. Ошондо бүт маселе жабылат да. Ушуну бир өзүнчө тапшырма катары берип койсоңуз, анан сөз жообун дагы айтып койсоңуз, болбосо чогуу иштенге мен дайынмын. Рахмат. Рахмат. Аталган мыйзам долбоору боюнча суроолор аяктады. Сөз Бекешев Дасан Далабаевичте. Так, МВДнын өкүлүнө суроо эмес, мындай каалоо катары да. МВДнын ким? Иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев. Силерде азыр эксперттер бар да, Бангизат менен күрөшкөндөр туурабы? Эксперттер бар, ооба. Бар. Бир идеяны берейинчи суранычы, карап көрөсүзбү? Албетте, Биз рахмат. мына Telegram канал менен күрөшөбүз деп, эми бирок чынында бул пайданы бербейт да. Башкача карабайсыңарбы? Может, нам лучше вознаграждать тех, кто
допустим, устроился закладчиком, и их вознаграждать за то, что он расскажет, куда его направили, куда положить эту закладку. Может быть, нам от студентов, школьников, наоборот, там грамоты, медали какие-то придумать, наркоборец, даже финансовую какое-то поощрение сделать, чтобы они сами сдавали всех тех, кто их просит заложить закладку, отнести эту закладку. Может быть, мы наоборот со стимулов начнем, чем вот наказывать, поймаем, мы тебя посадим. Вот то, что караган жоқсыңар, может, вот это посмотрите. Урматтуу Дастан Далабаевич, сиз туура маселелерди көтөрүп атасыз. Сиз менен жолу бул сунуштарыңыз боюнча жумушту алып барабыз. Негизинен өзү деле мындай стимул кыла тургандай биздин өз мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Иштен министрлигине акча каражаттар бөлүнөт. Бизге жардам берген жарандарыбызга, аңлаштарга акча сыйлык катары берүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Рахмат сизге. Рахмат. А так я вот полностью поддерживаю Марлена Абдрахмановича. ТикТок надо разблокировать. Это очень хорошая рекламная площадка для наших предпринимателей, для продвижения своей культуры. Можно через ТикТок показать Кыргызстан, замечательные места, куда могут приезжать туристы. Поэтому я за то, чтобы вот мы разблокировали ТикТок. Большая просьба Кабинету министров подумать еще раз по этому решению и все-таки разблокировать. Рахмат, аталган мыйзам долбоору боюнча суроолор аяктады. Комитеттин корутундусун